Салам достор, сиздер менен Строн достор каналга биринчи жолу эле достор каналды ачтым достор. Каналга колдоо иретиндер лайк басып жана комментарий, подписаться жана досторуңуздар менен бөлүшүп кетишиңиздерди сураган достор. Анткени бул каналга мен Кудай буйруса жалган обучалка жана хайлайт чыгарам деген ойдомун достор. Мисалы кандай обучалка, стенканы кантип коюу, кантип оттяжка берүү, кандай скрытый, ушундай лайфхак, ушундай нерселерди чыгарууга аракет кылам достор. Жана начинающий ютубермин, айттым го. Короче достор, колдоп коюңуздарды суранам. Анан биздин бүгүнкү видеобуз достор оттяжка стенкада кантип стенканы бат коюуну үйрөтөм достор. Аны еще отуруп коюуну үйрөтөм. Мисалы ал үчүн бизге кнопка огня деген бар настройкада, Free Fire настройкасында. Ошону всегда дегенди жаап коебуз достор. Ошондо сиздерде дагы бир кнопка ата турган нерсе пайда болот, короче. Ошо анда жардам берет, отуруп стенка коюуга ошо да көп пайдасы тиет ошонун. Анан кийинчерээк кичинекейин айтып берем достор. Азыр дагы алдан мурун да бирдекелерди өзгөртүш керек болот. Көптөгөн телефондордун DPI экрандарды анча чувствительный болбойт достор. Эмнеге десеңиздер, көп эле экран тез иштешин каалайт. Ал үчүн биз эмне кылабыз, настройкага киребиз. Мынакейди достор, ушундай өтмө менен DPI-ди өзгөртөбүз. DPI-ди мен стенка койгонго келели достор. Мына стенканы атабыз үстүгө. Ылдыйга атып, ылдыйга түшүрүп кеткенде стенканы сразу басабыз. Анан отура турганы басып туруп, колуңуздар менен сол тарапка бурасыздар. Ошону бурулуп жатканыңыздарда кнопка огняны басасыздар. Берки экрандын сол тарабында турган кнопка огняны басасыздар. Мен видеомдо стенканын үстүндө турбай ошону басасыздар. Достор, мына кудум ушундай көрүнүштө болот. Отуруп стенка койгондо. Негизинен туруп жана отуруп стенка койгондун айырмасы деле жок. Бирок отуруп стенка койгон кандай айтсам, көрүнүктүү, мындай кызыктуу жана мындай жакшы сонун көрүнөт дегендей, ушундай сонун көрүнөт ушундай достор. Анда эмесе достор, кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биз кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар достор.